Биздин көрөрмөндөрдүн бияктан айдамыбыз, тугунубуз. Биздин көңүлдөр жолдордо болот да. Бул жерде айтып кеттим, ара айтып койгон. Асфальттарыбыз баары почка болуп калды. Мисалы үчүн өткөн чогулушта айткансыз, мага тапшырып бергенсиз. Ростовский магазин, базар жактагы көчөлөрдүн эшиктери бүтө берип койгон айткансыз. Bir başına çıktı, yaptı bir başına çıktı, kalkıp geçiyor, öyle kötü oldu size. Birbirine bir tabi oturttu da kaçıp. Oşo masaleni çeşip veremde ötkün çoğuşta aytkansız. Oşo dağılep durap. Жана базардын көчөсү. Анан могу көмүргөдөн камаздарды дагы бир 5 таа коюп берсеңиз жакшы болуп эле, негизи болоордан келет да. Көмүр сатканда келет, жолдун боюна коркоет. Эми ошол жактан өтө албайсың да. Элдер келип көмүр алат, бири-бирине көрсө мешет болот. Ана вокзалга барып bir клиентти таштап атсаң да, апалардычы. Гаи келип ошол жерден баса калат, сразу штрафын жазат. Ошол жакты да мындай порядкалап, элде да карап коем, элде да карап коюлат. Мындай гаилер келип ошол жакты эле карап койбойчу. Болгон жолдун жээктерин кичине мындай таза жагын карап койсоң ошол мен сурамак элем да. Анан жанагы асфальттерди президент келчү жолдорду эле бүтөп коюп, калган четтеги асфальттарды кечип коюп, өзүңүздөр бир кыдырып көрүңүз, түптүн ишин мындай элди кыдырып көрсөңүз, аким сизге бир уруксат суранат элем ошончу. Четтеги светтерди күйбөйт азыр. Окуучу балдарга иттерди таланып эле калат кечкисин мына караңдачы. Полный көчөлөрдө светтер жок. Анча-мынчасы кече көчөлөргө светтерди коюлду негизи. Бул канча жылдан бери ушул маселе келип атат. Свет коюлат дегенчи. Негизи коюлбайт да ошол. Ошондо суранат элем. Түптүн ичине мен келгениме 2 ай болду. 20-30 жол айландым менчи. Мына анча-мынча көргөндөр бар. Чөк алып эле бакырып сөгүп атам анча-мынчасы. Тура алып ага. Анан свет освещение боюнча 23 мына түптүн ай ичи бүтөт да. Түптүн ичи бүтөт. 24 жолдун наркы бетине өтөт. Освещение проблема жок. Ал боюнча чыдагыла болот ал. Жолдун тешиктери боюнча деп болушунча жамап атам. Болушунча иштеп атам. Деп айтып коюңузчу кана. Биздики да. Айлы өкмөттүкү. Биз ямышный работа боюнча жай айларында баштаганбыз. Бир 2 көчөгө Рысбекова сизден канча тонна карыз калдык элек. Бүгүнкү күнгө чейин акча каражатын төлөп бере элекпиз. Себеби дегенде түп айылдын ичинде бардык ямышный работаларга асфальтка биз отказной жазып бергенбиз. Себеби дегенде таза суу кирип атат, талкаланып атат. Биз асфальт ала албагандан кийин каражатты жумшай албайбыз да, карыздан кутула албайбыз деп муну кийинки жылкыга жылдырдык да. Ямышный работага азыр биз асфальт ала албайбыз. Себеби дегенде каражаттын баарын токтотуп салганбыз. Жанагы жол боюнчачы неме бар, роуду бар а? Роуду келдиби? Жанагы жол боюнча, светофордун аркысы боюнчачы гайын отургузуп коюңчу ошол жерге. Ошол жерге дан коюңузчу бир гайыны. Штрафты көбүрөөк эле мындай салып бюджетти толтура алчы, а? Көп аябастан добрый кылып туруп салгылачы.